Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер. Бүгүн Бишкек шаарынын эң жакшы локациясынан дагы бир сатыла турган үй көрсөтөбүз. Баасы $110.000 кеми бар. 6 соттук жер аянтында жайгашкан. Бул жерде бир 4-5 бөлмөлүү үй. Артында гаражы, очоккана, складдары менен. Нар жагында болсо 2 кабаттуу чоң үйдүн фундаменти дагы куюлуптур. Бул үй Бишкек шаары Авашной көчөсүнүн 17-ci дарегинде жайгашкан. Тагыраагы Жибек жолу проспектиси менен Коммунаров көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан. Жибек жолудан Народныйдын жаны Коммунарова көчөсү менен түз ылдыйга түшүп келесиздер. Коммунаров көчөсүндө өзү бала бакча бар, мектеп бар. Анан асфальт көчө ушу БЧКга чейин 102-ci автобус каттайт. Азыр БЧКга жакын турабыз. Тиги жерден Конечныйга жетпей, перед последний сол тарапка бурулган көчө болуп калат. Авашной көчөсү 130 метр бери киресиздер. Мына сол тарапта жайгашкан Авашной көчөсүнүн 17-ci дареги. Бул жагында болсо мына көрүп турасыздар, бак. Ушул жер буюрса, ушул жердин жашоочуларынын, анан үйдүн ээсинин айтуусуна караганда, ушул бактын асты каналдын БЧКнын бою туугандар парк, аллея болот экен. Ушул жердин жашоочулары үчүн. Авашной көчөсү дагы төргө чейин кетет экен, айланып нар жакка чыгабы, чыкпайбы, аны билбейм. Картадан көрүп алсаңыздар болот. Коммуникация бүт бардыгы бар экен. Мисалы, үйгө газ кириптир, канализация центральный, суу, свет, трехфазка, интернет бүт бардыгы бар экен туугандар. Мына чегарасы тетиги гараждын аркы чекесинен башталат. Гаражга өзүнчө дарбаза койгон. Көчө жагы бүт жанагы рваный пескоблок менен тосулган, чоң дарбазасы коюлган, жанында калиткасы менен. Жер аянты 6 сотук. Үйдүн чатыры көрүп турасыздар, күрөң түстөгү металл черепица менен жабылып, кар тормуздары, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү бардыгы кагылган. Азыр эми кирип бир катар сиздерге үйдү көрсөтүп берели. Бишкек шаары Батыш автобекетине, бул жагы аэропортко Фучик аркылуу түз кеткенге, Ош базарга жакын экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Кана, даярсыздарбы? Бисмилла дейли дагы үйдү бир катар сиздерге кирип көрсөтүп чыгалы. Баштадык анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул үй сиздерге насип кылсын. Дарбазаны ачып бул жерге 1-2 унааны киргизип койсо болот. Сырттан киргенде эле оң жакта жашыл аянтчасы бар. Бул жерге мына газон эккен эле. Бул жерде тез-тез оруп турат экен. Трехфазка кирип, щит ушул жерге коюлуптур, ошол жерден таркап кетиптир. Бул жагы мына гаражга, артындагы очоккана, складка дагы кирип чыкса болот экен. Үйдүн терезелери бардыгы пластик, анан сырткы фасад суюк травертин менен кооздолуп жасалган. Үйдүн алдына болсо брусчатка басылган. Бул жер мына үйдүн асты, көрүп турасыздар, туннел деп коебуз, Андан нары төргө чейин өтө турган болсак, ал жакта 2 кабаттуу чоң үйдүн фундаменти куюлган. Анан бер жагында болсо 2 үйдүн ортосунда багы бар, алма, гилас, алмурут сыяктуу. Бул жагы үйдү айланып, артына очоккана, бул жагындагы ошо кошумча курулуштарга дагы өтсө болот. Газ кирген, счетчик турат. Таза суу, канализациялары менен. Үйдүн кире бериши негизги эшик бул жерде. Тепкич куюп койгон, 2 тепкич. Эшиктери дагы бурун эшиктен коюлган. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз үйгө кирип келе жатабыз, эми чекеден тааныштырып көрсөтө берели. $110.000 үй ушул. Киргенде эле бул жер прихожка, сол тарапка күзгү орноткон, нар жагы санузел. Оң жакка болсо атайын ушул жерде өлчөп ченеп, шкаф орнотуп койгон. Андан өткөндөн кийин дагы бул жерде атайын мозаикалык күзгү бар. Оң жакта кухнясы, спальный менен зал, бул жакта дагы бир спальный бар. Ушул чакан 4 бөлмөлүү үй. Биринчи эле чүй дегенде, киргендеги биринчи эшиктен сол тараптан баштайт экенбиз. Бул санузели, полу дубалы бүт кафел болуптур туугандар. Киргенде эле мына сол жакта аристон, форточка, ванна, унитаз, кир жуучу машина, бул жакта текчелери менен бүт баары коюлуп жасалыптыр, сантехникасы. Анан полу дубалы бүт бардыгы кафел экен. Андан сырткары бул бөлмөгө котельный печканы дагы, газовый печканы дагы орнотуп коюптур. Отопление системасы мына ушул газовый печка аркылуу иштейт экен. Үй кышында жылуу болот экен. Теплый пол дагы бул жерде бар экен. Эми туугандар кийинки бөлмөгө киребиз. Түз жүрүп эле сол тарапка бурулсак, бул жакта болсо чакан бөлмөсү бар. Бул спальный. Детский спальный, чакан бөлмө көрүп турасыздар. Же болбосо ата-энелер бөлмөсү болуп калат. Узун туурасы 3x2.70 экен. Мында бир терезеси бар, пардасы илинген, дубалы обой, потологу тегиз жасалып, люстра силинген, полуна болсо ламинат төшөп койгон. Бул чакан бөлмө. Эми
Түз киребиз, төргө чейин барабыз. Төргө барып бул бөлмөгө кире турган болсок, бул зал, мейманканасы. Туурасы 3,5 метр, узундугу 4,5 метр болуп калат. Дубалы обой болгон. Мында 2 терезеси бар, пардасы илинген. Терезелердин астына атайын отопление радиаторларын дагы коюп койгон. Дарчасы дагы аябай эндүү дарча, подоконниги. Дубалы обой, потологу гипсокартондон тегиз жасалып, люстра илинген, полуна ламинат төшөлүп, килем, анан дивандар, телевизорлор коюлган. Бул зал мейманканасы болду. Эми сырттан кирип келе жатканда оң жакка кире турган болсок, бул жакта мына 3 бөлмөсү бар. Бул ортоңку бөлмө болсо, чай иче турган бөлмө. Бул жак төрүнө болсо күзгү жасалган. Көчө жагында бир терезеси бар. Бул ашкана, чай иче турган бөлмө, чай иче турган стулу менен. Оң жакка аркадан өтүп нары кире турган болсок, бул жагы ашкана зонасы. Ашкананын эмереги 2 беттүү коюлган. Мына асты кызыл, үстү молочный цвет экен. Бул акрил эмеректерден жасалган туугандар. Бул жагында болсо идиш жуучу жайы, суу фильтри менен, газоэлектропечка, вытяжкасы менен бүт бардыгы өз ордуларына подсветкалары менен коюлган. Отопление бар. Бул жагы аркадан нар жагы ашкана рабочий зонасы. Ал эми ушул эле жерден сол тарапка киребиз. Бул жакта болсо чакан балдар бөлмөсү бар. Детский спальня деп койсок болот. 2 керебет коюлган. Чакан бөлмө. Бөлмөнүн туурасы 3 метр чыгат, узундугу 4, 12 чарчы метр болот да. Бир терезеси ушу көчө жакта жайгашкан, отоплениясы менен шкафтары бардыгы коюлган, потологу жасалган, люстра илинген, пардасы илинген. Бул жакта болсо атайын ушул жер китеп текче экен. Балдардын мына ийгиликтери менен бардыгы титулдары менен бардыгы илинген туугандар. Балдардын ийгиликтери жакшы экен, машаллах. Көз тийбесин. Так, көрүп алдыңыздар, эч нерсе калган жок. Эшиктер дагы ак түстөгү заманбап эшиктерден коюлган экен. Кайра биз мына сыртка чыгып жатабыз. Азыр сыртка чыгып биз кошумча башка курулуштарын чекеден сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Так, келиңиздер эми. Эгер кичинерээк, энсизирээк, малолитражка унаа болсо, мына бул тепкич менен туугандар, бул дубалдын ортосунда да бир 3 метрдей аралык бар экен. Унаа дарбазадан бери мына бул жерлерге чейин өтүп коюлат экен да. Мен ушул жерде мына чоң үйдүн бул жерде проектиси бар экен. Ошол проектисин көрсөтүп, анан фундаментини көрсөтөйүн сиздерге. Мына көрүп турасыздар. Дал ушул 2 кабаттуу үй төргө түшөт экен. Туурасы бул жагы 9,5 метр, нар жагы 5,5 метр, бул жагы аркасы 15 метр чыгат экен туугандар. 15ке 9,5, 5,5 экен да. Анын фундаменти төрдө турат. Жүрүңүздөр эми ошол фундаментти дагы көрсөтүп коеюн. Бул жер мына гүл бакча. Бул жагында болсо бул катарда кара гилас өсүп турат экен. Алмалар өсүп, мөмөлөрү дагы салыптыр. Мына жерде кранттан суу чыгат экен. Бул болсо ошо азыркы биз көрсөткөн чоң үйдүн фундаменти. Бир жагы эркер болуп чыгат экен. Астына подушкасын куюп, фундаментти дагы арматураларды салып, жакшы кылып куйган экен. Аркасы 15 метр, нар жагы 5,5 метр, ал эми бул жагы 9 метр чыгат экен да. Бул жагынан аркасынан дагы бир аз жарым метрлерден места калтырыптыр. Ал эми төрдө болсо туугандар алма өсүп турат экен. Мына ортодо дагы баягы кара жыгачка окшогон бир дарак өсүп турат экен. Анын нар жагы төрдө алмурут бар экен. Ал дагы аябай ийип жакшы салып бериптир иншаллах. Бул жер эми жашыл зона, үйдүн алдындагы бак. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү ушул. Азыр үйдүн артына өтүп кошумча курулуштары менен бардыгын көрсөтүп беребиз. Жүрүңүздөр, келиңиздер. Бисмилла деп бул жака келе берели. Мына жерге келип туруп, сол жакка бурулуп төргө чейин бара турган болсок, бул жактачы. Бул жакта сырткы ажатканасы бар экен. Мына көрүп турасыздар. Бүт кафелдеп жакшынакай кылып жасап коюптур. Эшиктерин да жакшы жасап, сырткы фасадтарындагы травертин тартып кооздоптур. Ал эми үйдүн артына ушул жерге кире турган болсок, бул жагы болсо отункана, көмүрканасы. Анын жанында болсо бул жерде очокканасы бар экен. Мына 3 очок, орто казан, чоңураак казан, андан чоңураак казан үчөөтөн коюлган, бүт кафелденип, очокканасы дагы моорулары жасалып, жакшынакай бүтүптүр туугандар. Бул очокканадан үйдүн артына бул жагына өтүп кире турган болсок, биякта склад, кладовкасы бар. Газ ушул жака чейин кирген, летняя кухняда мына бул холодильник менен газ электропечканы иштетсе дагы болот экен. Ал эми мына жерде эң кызыктуу жери, мына үй кожойкесинин эмеси бар экен. Мына банка тизген полкасы бар экен. Ушул аябай кызыктуу экен. Көрдүңүздөр, ичинен бардыгы мындай пенопласт менен жылуулап, ичинен жакшы кылып коюптур туугандар. Кышы бою тура берет экен бул жерде банка. Сону кылып жасаптыр. Бул эшиктен дагы бул жака айланып кире турган болсок, бул гараж.
Бир унааны бемарал ушул жакка дарбазаны ачып киргизип койсоңуздар болот. Азыр эми иштетпей эле склад катары пайдаланып жатыптыр. Бул гараж пескоблок менен курулган, потологу ОСБдан кагылган. Кайра эле айланып биз үйдүн бул жагына чыгып калдык. Мына ушул жерге дагы Кудай буйруса сиздер тапчан жасап алсаңыздар болот, тапчан. Же болбосо ушул жерге бир бак, дарак, декоративный гүлдөрдү эгип алсаңыздар деле боло берет. Аябай жакшы. Үйдүн баасы $110.000 кеми бар. Эгер ушул үй жаккан болсо тез арада сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Албетте кеми бар. Документтери, кызыл китеп, техпаспорт, домовойлору бардыгы бар экен, так экен. Аны ээсине чалсаңыздар, WhatsApp аркылуу жөнөтөбү, же келип көрөсүздөрбү, кыскасы, бүт баарын көрүп, анализдеп, жактырып, анан ээси менен сүйлөшө бересиздер. $110.000 кеми бар. Анан биз дагы тез кабар компаниясы Бишкекте атайын кыймылсыз мүлк агенттигин ачтык. Ал деген агентство недвижимость, биздин риэлтор, сатып берүүчү, таап берүүчү кызматкерлерибиз иштеп жатат. Алар дагы өзүбүзгө караштуу базадагы кардарларды, үй алуучуларды, үй издөочүлөрдү алып келет. Ага чейин жетишип калсаңыздар, ээси менен байланышып өзүңүздөр дагы сүйлөшө бериңиздер. Биз дагы кардарларды алып келип көрсөтөбүз. Анан ээси менен баягы дасторкон үстүндө отуруп алып, жакшы келишиңиздер туугандар. Эгер биз кардарларды алып келе турган болсок, анда үй ээси менен, кардар менен үчөөбүз чогуу отуруп алып, сүйлөшүп, бир баага токтолуп, иншаллах келиштиребиз. Андыктан Бишкектен үй издегендер, батир издегендер, жер издегендер, коммерциялык имарат издегендер болсо, бизге кайрыла берсеңиздер болот. Агентство недвижимость тез кабардыкы да. Анда жыйынтыктаймын, аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар. Бишкек шаары Коммунарова жибек жолунун кесилиши Коммунарова менен Түз ылдыйга түшүп, 102-нин конечныйына жетпей, сол тарапка бурулуп, мына ушул Овощной көчөсүнө киресиздер дагы 17-чи дарекке келесиздер. $110.000 кеми бар, эң жакшы жерде жайгашыптыр туугандар. Тып-тынч экен да, машаллах.